Түшкү жаңылыктар топтомун түз эфирде баштайбыз. Кызматыңыздарда Абдумалик Базарбаев болом. Саламатсыздарбы? Өлкөнүн куралдуу күчтөрүнүн башкы кол башчысы Садыр Жапаров Балыкчы шаарындагы Коргоо министрлигинин Эдельвейс окуу борборунун базасында өтүп жаткан машыгууга көз салууда. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы кабарлады. Машыгуунун негизги максаты мамлекеттик чек ара тилкесинен өтүп кирип келген шарттуу душманды жок кылуу боюнча өлкөнүн күч түзүмдөрүнүн иш аракеттеринин ыраттуулугун иштеп чыгуу. Ага УКМКнын Коргоо министрлигинин, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жана ички иштер министрлигинин бөлүктөрү катышууда. Куралдуу күчтөрүнүн тарыхында алгачкы жолу УКМК чек ара кызматынын куралдануусундагы байрактар ТБ2 сокку уруучу учкучсуз учактары менен колдонулат. Белгилүү болгондой, чек ара кызматынын аскерлери куралданган байрактар ТБ2 сокку уруучу учкучсуз учактары 2021 жылы республикалык казынанын каражаттарына сатылып алынган. Бүгүн 31 мартта бирдиктүү салык декларациясын тапшыруу мөөнөтү аяктарын мамлекеттик салык кызматынын маалымдашты. Салык органдары декларацияны түнкү саат 12:00 чейин кабыл алышат. Жеке адамдар декларацияны кагаз жүзүндө же электрондук түрдө, ал эми мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер, ошондой эле жекешкерлер электрондук түрдө гана тапшыра алышат. Декларацияны мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер, жекешкерлер, анын ичинде патенттик негизде иштегендер, салык салынуучу кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктүн жер тилкелердин ээлери юридикалык жакты түзбөй туруп иштеген дыйкан жана фермердик чарбалар тапшырышы керек. Ош шаардык милиция кызматкерлери тарабынан синтетикалык баңгизатты сатууга жана колдонууга шектүүлөр кармалды. Кала аймагында белгисиз адамдар тарабынан дуал беттерине, курулуш объектилерине электрондук даректер жазылып жатканы байкалган. Жүргүзүлгөн бир нече күндүк иш аракеттерден соң 29 март күнү атайын операциялар отрядтын кызматкерлеринин жардамы менен Алиева көчөсүндө жайгашкан үйлөрдүн биринен шектүү 5 адамды кармашкан. Кармалгандардын бири аталган үйдүн жашоочусу 1978 жылы туулган жаран тарабынан синтетикалык баңгизаттар сатылып жаткандыгы аныкталган. Калган 4 жаран шектүүдөн синтетикалык баңгизатты пайдалануу үчүн келгендиги аныкташкан. Шектүүнүн жанынан салмагы 0,5 граммды түзгөн синтетикалык баңгизат алынган. Ал эми шектүү жашаган турак жайды тинтүү учурунда атайын боек чачууда кийүүчү колкаптар, электрондук даректер, оюлуп жазылган трафареттер, бир нече боек баллондору алынды. Ошондой эле дарек боюнча кармалышкан 4 жаранга баңгизат колдонгондугун аныктоо максатында атайын экспертиза дайындалды. Каланын ички иштер башкармалыгы бул ишке байланыштуу дуал беттеринен шектүү даректер болсо кабарлап турууну суранат. Бишкектин Жаш гвардия көчөсүндөгү жаңы салынып жаткан көп кабаттуу үйдүн дуалы урап жанындагы 2 кабаттуу турак жайга кулаганы боюнча кылмыш козголду. Бул тууралуу Бишкек шаардык милициясынан кабарлашты. Лилин райондук милициясынын тергөө кызматынын иликтөөсүндө аталган имаратты курууда коопсуздук эрежелери сакталбаганы аныкталган. 27 мартта курулуш жүрүп жаткан көп кабаттуу үйдүн кум кышынан тургузулган дуалы ураган. Натыйжада жанында жайгашкан үйдүн чатыры талкаланып, 64 жаштагы кожойкени басып калып, 3 адам жараталган. Жергиликтүү маалымат каражаттары жазып чыккандай, дуалы ураган үйдү KG Восток сервис аттуу компания куруп жаткан. Юстиция министрлигинин базасында бул компаниянын негиздөөчүлөрүнүн бири катары Жогорку кеңештин депутаты Жусуп Коргонбай уулу көрсөтүлгөн. Депутат KG Восток сервистин негиздөөчүлөрүнүн бири болгонун саясатка келип, депутаттык мандат алгандан кийин аны өткөрүп бергенин билдирди. Жалал Абад облустук прокуратурасынын тергөөчүлөрү тарабынан Сузак районуна караштуу Кызыл Тоо айыл өкмөтүнүн мурдагы башчысы кармалып убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Ал жер мыйзамдарын бузуу менен жасалма документтерди колдонуп, суга тайдоо категориясына кирген жер тилкелерин өзүнө тийиштүү болгон адамдарга жеке менчик турак жай куруу үчүн токтом чыгарып, андан соң жогорудагы жер тилкелер үчүнчү жактарга сатып жибергендиги аныкталган деп айтылат башкы прокуратуранын маалыматында. Учурда бул фактыга тиешеси бар башка адамдарды аныктоо боюнча тергөө амалдары жүргүзүлүп жатат. Соңку сааттарга алынган маалыматтарды жыйынтыктайбыз. Ош ТVнын ыкчам кабарларын сайтыбыздан жана социалдык баракчаларыбыздан күзөтүп туруңуздар.